Саламатсыңарбы балдар, жакшы салдыңарбы? Маанайыңар кандай? Келгиле анда кыргыз тили сабагын баштайбыз. Биз силер менен тыбыштарды экиге бөлүп караганбыз, үндүү жана үнсүз тыбыштар. Буга чейинки сабакта үндүү тыбыштар менен таанышканбыз, балдар. Биз ал үндүү тыбыштарды айтканда эч кандай тоскоолдукка учурабай чыкканын үйрөнгөнбүз. Жана ал жалаң үндүн жардамы менен жасаларын билгенбиз. Жана үндүү тыбыштарды соссок болорун үйрөнгөнбүз, балдар. Анда бүгүнкү сабакта биз силер менен үнсүз тыбыштар менен таанышабыз. Жана ошондой эле суроолорго жооп берип, сүрөткө сүйлөм түзөбүз. Тамгалардан сөздөрдү курайбыз. Таза, сулуу, катасыз жазууга үйрөнөбүз, балдар. Анда баарыбыз жаңы китеп боюнча 12-чи бетти, эски китеп боюнча 14-чү бетти ачабыз. Үнсүз тыбыштар. Сүйлөгөнүбүздө үн менен шыбыштын жардамы менен жасалган тыбыштар бул үнсүз тыбыштар болот. Биз аларды созо албайбыз, балдар. Мына өзүңөр көрүп тургандай булар кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштар. Бул тыбыштарды жаттап, эсибизге сактап коелу. Анда баарыбыз дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Тема үнсүз тыбыштар. Көнүгүүнү иштээрден мурда биз Бекен жана Алик тууралуу текстти окуп жатканбыз, Ошол мектеп жолунда аттуу тексттин 4-чү бөлүмүн өз алдыбызча окуп, түшүнүп алабыз. Андан кийин 2-нчи көнүгүү, ал эми жаңы китеп боюнча 33-чү көнүгүү. Сүрөттөн көргөнүңөрдү жазгыла. Үнсүз тыбыштардын астын сызгыла. Аларга сүйлөмдөрдү түзгүлө. Карагыла, биринчи сүрөттө кимдерди көрүп турасыңар? Бул Алик менен Бекен, Андан кийинки сүрөттө эмнелерди көрүп турасыңар? Жазабыз. Мен Алик менен Бекенге сүйлөм түздүм. Алик менен Бекен мектепке даярданышты. Андан ары силер дагы сүрөттөргө сүйлөм түзүп, дептерибизге сулуу, катасыз кылып жазабыз. Ал эми андан кийинки 3-чү көнүгүү жана 34-чү көнүгүү. Бул көнүгүүдө, балдар, биз окуп чыккан мектеп жолунда текстинин 4-чү бөлүмүндө үнсүз тыбыштар менен башталган 5 сөздү көчүрүп жазабыз. Карагыла. Мисалы, мен силерге 2 сөз жаздым. Сатуучу, китеп. Дагы кандай сөздөр үнсүз тыбыш менен башталган, балдар? 5 сөзгө толуктап жазабыз дептерибизге. Ал эми андан кийинки көнүгүү болсо, силер буга окшош тапшырманы буга чейинки сабактарыбызда дагы аткарып жүргөнбүз, билебиз. Карагыла, үнсүз тыбыштарды коюп жазабыз. Кандай сөздөр түзүлдү, алардын маанилерин чечмелейбиз, түшүндүрөбүз. Биринчиси, А тыбышынын жанына кашанын ичиндеги үнсүз тыбыштарды бирден коюп чыгабыз. Ат, ал. Калгандарын өзүбүз жазабыз. Ат деген сөздү түшүнөбүз, Бул үй жаныбарынын аты. Калгандарын дагы өз алдынча түшүндүрөбүз, балдар. Кийинки тапшырмада кашанын ичиндеги үнсүз тыбыштарды коюп, кийинки мүчөнү улайбыз. Биринчиси бол, андан кийинкиси кол деген сөз пайда болду, Мына ушундай кылып өзүбүз аягына чейин жазабыз, балдар. Анда силерге үй тапшырма, кийинки көнүгүү.
Бул көнүгүүдө бизге макалдар берилген балдар. Макалдарды чечмелейбиз. Үндүү тыбыштардын астын 1, үнсүз тыбыштардын астын 2 сызык менен сызабыз. Кандай макалдар берилген? Карагыла. Аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат. Билим кени китеп, тарбия кени мектеп деген бизге макалдар берилген. Бул макалдарды ата-энебиздин жардамында чечмелейбиз жана тапшырмаларды аткарабыз. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта тургула балдар.